Жалпыңыздарга assalamu алейкум, урматтуу Марва ТВ каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле Насихат радиосунун угармандары. Алгач эле эфирибизди баштоодон мурун биз Раббибизге чексиз мактоолорду келтиребиз жана ошондой эле пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттарды айтуу менен эфирибизди ачып алмакчыбыз. Сиздер бүгүн Рамазандын натыйжасы аттуу берүүгө күбө болосуздар. Аны алып барып жаткан мен Шахра Арстанбекова. Ал эми айта кетип турган нерсе, баарыңыздарды, мусулман бир туугандарыбызды Айт майрам менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин конокторубуз менен тааныштыра кетели. Коомдук диний ишмер Өзбек Ажи Чотонов. Ассаламу алейкум агай. Ал эми экинчи коногубуз Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Эстебес Ажыкуловубуз. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Кандай келип алдыңыздар агай? Жакшысыздарбы? Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Аллага миң мәртебе шүгүр. Бүгүн сүйүнүп атабыз мына Рамазанды аяктадык деп, иншалла. Кудай биз Аллах кабыл кылсын деп отурабыз. Амин, амин. Дуаларыңыздарга кошулабыз албетте. Алгач эле эфирибизди баштоодон мурун ушундай бир суроо узаткыбыз келип турат. Быйылкы жыл Рамазан айы сиздер үчүн кандай өзгөчөлүктөргө болду агай? Эмнелерге жетише алдык? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң биринчи мен бүт кыргыз элинин ушу эртең келе аткан айт майрам менен ушул Рамазанды жакшы өткөрүп алганы менен куттуктамакчымын. Алла Таала чынында бизге аябай айды жеңил кылды, тынч кылды, берекелүү кылды. Чынында жана былтырлары 2 жылдан бери ковидте башка деп көп нерсе бузулду, программаларыбыз, ооз ачууларыбыз баарыбыз чыдашып калганбыз да. Быйыл Кудайга миң мәртебе шүгүр, аябай аба ырайы да сонун аябай жакшы болду, мындай жумшак, жеңил өттү. Анан тынччылык да эң негизи тынччылык болду. Өтө андай кымбат болуп же башка бир нерсе болуп дефицит болгон жок да, кыйналган жокпуз. Аны ошо Аллага миң мәртебе шүгүр. Ошо элибизди ошо Аллахым кабыл кылсын демекмин. Баарыбыздын Рамазаныбызды, ушул Рамазанда туткан орозолорубузду, таравихтерибизди, дуаларыбызды, жакшы амалдарыбызды, садакаларыбызды, ар бир кылган жакшылыктарыбызды Алла Таала кабыл кылсын. Мына ушул орозодо чынында көп намаз окугандар, намаз окуду эми ушуларга мен ошо тилейт элем, ушу мындан ары ошо 5 маал намаз окуп чыныгы мусулман болуп кетишине, бекем болуп Алланын сүйүктүү кулу болуп кеткенине мен ушу тилектешмин. Алладан дуа кылабыз ошолорду. Алла эми чынында мүмкүн акыркы шансыбыз да. Мына дүйнө чоң тополоңго түшүп келатат. Алла сактасын, бүт дүйнө азыр, бүт дүйнө жаңжал, бүт дүйнө окторун ташып атат, куралдарын ташып атат. Любой убакта бир нерсе болуп кетерин коркунуч болуп тур да. Анда ошон үчүн мен айтмакмын, урматтуу туугандар, бул акыркы шансыбыз болуп калышы мүмкүн. Тооба кылайлы деген кайтайлы. Алла Тааланын талабына, Алла Тааланын динине кайтайлы. Баарыбыз намаз окуй элек болсок окуйлу, садака бербей жүрсөк берели. Себеби энди ушундай күн келет. Жана Куранда айтат да, ушул кээ бирлер дейт: "Эй Аллахым, эгерде азыр кайрат тирилтсең, мага убакыт берсең, аябай садака берет элем, аябай советтерден болот элем" дейт да. Урматтуу туугандар, мына азыр убакытына азыр эртең жок мындай убакыт. Бере ал, азыр бере ал. Анан кийин Алла Таала андайлардын бүт дейт, биз кечиктирбейбиз дейт. Кайтарбайбыз, бербейбиз дейт убакыт. Бүт дейт. Мына бүгүн бере алгыла. Намазыңарды бүгүн окуп алгыла. Тобаңарды бүгүн кылып алгыла. Себеби билбейбиз. Эч ким гарантия жок өлүм качар келерин. Мына мисалы ковидте канча кишибизди алып кетип калды. Эч ким ойлогон эмес, ушунча киши өтүп кетти. Эч ким ойлогон эмес. Мен ойлогон, мен эртең намаз окуйм, бир күн окуйм, дагы бир жылдан окуйм деп. Мына жок ошолор. Аны ошон үчүн бул азыр адамда коркунучтуу. Бир эле эртең эмес, дагы башка күндөрү да, мисалы
али дагы мына акыр заманда укмуш нерселер болот деген болуп атат. Жана жетирөөлөр, топон суулар. Bir topon su kaptığında inanırsa 500 bin kişi, yarım milyon kişi. Bu çok ukat. Yani şunun için biz değer bulaydı da. Şu Kur'an'da aytat da, Allah Teala aytat. Oşalarga deydi, bizden azabımız kütüsüzden geledi deydi. Cihalar uktap atkanda geledi deydi. Cihalar şaşkede oynap atkan onu deydi. Deyip, rahatlanıp, jirgap atkan oğanda geledi deydi da. Kütüsüzden. Onun şunun için kütme bile, hurmatlı oğanlar. Allah Teala'nın emesi azabı, же ölüm bir zamanla geldi. Hiç kim bayqoğat. Misal janında ядерный bomba dedim hazır. Bomba düşse bir bet düşkende 18 milyon, 20 milyon kişi ötedi. Kalğanı invalid болып қалады. Ana şunun için hurmatlı oğanlar, mına bu akırkı şanslar. Mına Ramazanda jana kelgениңерге рахмат. Taravihte gelip baykuşlar namazды билбесиз жыгып атты, биз көрүп аттык да, көп. Өзгөчө жана жаштар келип атканы кубантырып атат. Анан улуулар аз намаздарда. Ошо мен айтарым улууларга тооба кылгыла, урматтуу туугандар. Кеч болуп электе тооба кылгыла. Мына бул Рамазан шанс болду, мына кээ бирлери дагы өткөрө да. Рамазан орозо тутпай. Анан эми мына Ramazan büttü, yok Ramazan. Emgi жылга чейин. Анан ошо эми урматтуу туугандар намаз окугула. Намаздын убакыты кеткен жок. Рамазан убакыты кетип калды. Ким тутту, тутуп калды. Тутпаган кур калды. Анан эми намаз окуп калгыла. Садака берип калгыла. Садаканын убагы бүтө элек. Садаканын убагы да бир күн бүтүп калат. Өлүм келгенде болду, садака жок. Дүйнөнүн бәрін балаң чашып ташыйт. Ана ошон үчүн айтмакмын, ошо үмүтейли, тооба кылайлы, баарыбыз оңолойлу. Биз деле толтура кемчилигибиз бар, урматтуу туугандар. Биз да оңолойлу. Мен бир эле өзүмө, силерге эмес, өзүмө да айтып атам. Оңолойлу, тез аракет кылайлы. Алардын алдында жүзүбүз жарык баралы деп айтмакмын да. Bismillahirrahmanirrahim. Улуу кыргыз элим, эртеңки айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Алла Таала иншалла келерки орозолорго дагы, келерки Рамазандарга дагы, келерки айттарга да аман-эсен жеткирсин. Кыргызстаныбыз тынч болсун, дүйнөбүз тынч болсун. Кудай буйрса иншалла эртең ошол жакшы таза кийимдерди кийинип, таттууларды жеп, мейиз, азыр тилим айтканда сникер, шоколаддарды жеп, курмаларды жеп, таза кийинип, атыр себинип, анан кийин сөзсүз түрдө ошол фитир садаканы беришибиз керек. Эртең айт намаз окулганга чейин, айт намаз окулгандан кийин соо аз болуп калат экен да. Бир окуяны айта кетели. Азирет Усман радыяллаху анху бир иштер менен алек болуп, фитир садаканы айт намаздан кийин берип калыптыр да. Анан пайгамбарыбыз айтыптыр, сен кул азат кылсаң дагы ошо намазга чейинки соопко жетпейт деп. Анан быйыл ошол муфтиятыбыз фатва чыгарыптыр. Мына бул буудай 1 кг 600 грамм буудайдын орточо баасы килограмм 35 сом экен. Ошондо 1 кг 600 грамм 56 сом болот экен. Киши башына. Мейиз 1 кг 600 грамм мейиз орточо баасы 448 сом. Киши башына ошол байлар 717 сом берсе жакшы. Кедейлерге пайда болот. Киши башына. Кедейлерге пайда болсун деп. Un 1 кг 600 грамм ундун орточо баасы килограммы ошол 50 сом экен, 80 сом болот экен. Арпа орточо баасы 32 сом, 3 кг 200 грамм 100 сом болот экен. Курма 1 кг орточосу 186 сом экен, 3 кг 200 граммдыкы 596 сом. Ушуну киши башына ар бир үй бүлө байлар байдай болуп көбүрөөк бергени жакшы. Эртең ошо айт намаз окулганга чейин Кудай Таала важип кылган
беришибиз керек да. Ошо кедей кембагалдар дагы, жетим жесирлер дагы, оорукчандар дагы, инвалидтер бар, ушулар сүйүнүп калсын, майрамдык маанай болсун деп Кудай Таала динибиз ушуну да эске алганда, ушуну кечиктирбешибиз керек. Анан эми биз ажакем айтмакчы, көрпендебиз. Биз ажакем экөөбүз же болбосо Меккенин имамдары Хусрейш менен Шурейм дагы бейишмага бурун бүттү деп айта албайт. Пайгамбарыбыз онадан айткан бейиш керексиң. Ошондон башкабыз бардыгыбыз үмүт кылабыз. Эч кимге гарантия жок. Биз бардыгыбыз эле бир баягы бир топурактан жаралганбыз. Ошо урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулмандар, айтамаңыздар кут болсун. Урушкандар жарашалы, элдешели, ынтымак бололу, бар бололу, бир бололу, бай бололу. Мамлекетибиз дагы мына $5 миллиард жакын карыз болуп туруп, ушундан кутулуп кетели. Анан башчыларыбыз, башкалар карыз ала бербей, өзүбүз мээнет кылганда үйрөнөлүчү. Карыз бул чуңкур, а кредит процент ал таптакыр арам. Шарият карыз алганга дагы мындай уруксат, бирок ошону да албагылачы колдон келсе дейт да. Чуңкур. Менин бир жакын досум, Ислам университетте 5 жыл окуган жакын досум азыр багыш карыз болуп калып, башка Туркияда, Россияда жүрөт да. Эстебес, сен элдин арасында көп сүйлөйсүң, айтып койчу. Бул карыз чуңкур экен, мен чыга албай атам деп ыйлады да досум мага. Ушундай карыздардан кутулуп аман бололучу, бай бололу, бир бололу, имандуу бололу, күчтүү бололу. Анан сөз келгенде айтып коеюн, урматтуу кыргыз элим, урматтуу туугандар, айланайындар, жаман айтпай жакшы жок дейт. Азыр Бишкекте бомждардын саны 5-ден ашып кетти. 90% кыргыздар, 10% аялдар, 10% башкулуттар. Сүйлөшө келсең 99%, 95% арактын айынан да. Бул арак, мени кечирип коюңуздар. Арак бул аттын сийдиги, эшектин сийдиги. Ушуну ичпей эле мына соктор турат, кымыз турат, шоро турат, чалап турат, айран турат. Ушуну ичип эле жашайлычы, ушу аттын эшектин сийдигинен кутулалычы. Пайгамбар хадисте айтат, алейхиссалам, кайсы бир мамлекетте дейт, кайсы бир коомдо 3 нерсе болсо Алланын балясы каргыш жаап турат аерге дейт. Биринчиси, каерде арак көп ичилсе, каргыш жамгырдай жаап турат дейт. Бул жаман да бул. Каерде кумар, казино оюндар болсо, каргыш, жамгыр, мөндүр андан да катуу жаап турат дейт. Үчүнчүсү сойкулук, ойноштук, алажип аттоо, ушул күчөсө ал мамлекет өнүп өспөйт, жок болот дейт. Мамлекетти жок кылып албайлы, ушу 3 балайдан сактаналы. Ажеке, кандай дейсиз? Мен ушу эртеңки айт боюнча бир аз айтайын да. Биз чынында бул айт деген, урматтуу туугандар, айт деген майрам деген сөз да. Бул айт деген майрам деген сөз. Чынында биз анандай 8 март, анан жаңы жыл дагы жана Ден Валентин деп жүрбөйсүзбү? Ошого тим эле даярдык көрүшөт да. Мына эң чоң айт майрам ушул, урматтуу туугандар. Ушул анан кийин мына курбан келаткан курбан айт эң чоң майрам. Бул анткени Алланын алдында эң чоң парыздарыбыздан кутулуп атабыз биз. Биз аябай чоң парыздан кутулдук да, мына жылына бир жолу Рамазан деген, бир ай орозо тутуу деген мына кутулуп, ошонун сүйүнүчүнө эртең майрамдайбыз. Жеңиш, чоң жеңиште майрам дейт го, да ошондой биз ошо напсыбызды жеңип, ошо напсыбызды тыйып, бир ай бою ошо даже ошо адал болгон нерседен тыйылып, өзүбүздү тарбиялап, анан мына мен жанагындай көп уктум да. Быйыл жана өзгөчөлүк дедим, мен жана айтамын го. Өзгөчөлүк. Бүт баары арыктадык дейт да. Мен да 7 килограмм арыктадым да. Анан биздин жанагы Марванын директору 10 кило арыктадым деп сүйүнүп жүрөт. Ошо мына урматтуу туугандар, аябай пайдасы да жанагындай физический ден соолукка. Бул ден соолукка мына таравихте, мен таравихте айтам, биз таравихте 20 рекет дагы кошуп атабыз да. Өзүнүн 27 рекетибизге. Дагы 20, ошондо почти 50 рекет болот. Анан кийин тажжудтарды окуп атабыз. Дагы башка Рамазанда башка сүннөттөрдү көбүрөөк окуп атабыз. Ошондо мейли 50 деп койчу, минимум 50 жолу 50 рекет деген бул эмне? 50 рекет деген 50 жолу отуруп туруу. 100 жолу эңкейип кайра отуруу. 100 жолу. Бул мындай упражнение урматтуу 5 малга бөлүп туруп, кандай сонун мына физический ден соолукка пайдалуу нерселер болду да. Ошо эмеде. Анан мына быйылкы эмеси мен чында мына 2 жыл карантинде жанагындай эме болгондо оору.
былтыркыларын байкаган жокмун, бирок быйыл аябай башкача да. Барып, жана бир нече жолу бизди ооз ачканга ресторандарга чакырды. Өзүбүз да ресторандан кээ бир убакта ачырдык. Анан урматтуу туугандар, бул башкача. Бул биз бир 100 жыл эле мусулманчылык кармалып келаткандай болуп калыптырбыз да. Ушунчалык чоң эме, жанагы күндүз көп эмелер иштебейт. Жана ашканалар баары жабык. Мен жана кичинекей баламды алып алып бир заказга барабыз деп. Анан азыр сен эмне жейсиң, мен сага ушуну алып берем деп кетип барам да. Кичинекей бала. Анан барсам жок бир да кишиси. Анан көрсө бүт жанагы эмелер ашказанын баары күндүз жабылып, анан кийин кечинде бүт баары толот экен да. Бүт баары толот, бүт заказ менен. Анан айттым, бул кандай сонун ийгилик, кандай сонун өнүгүү, алдыга жылуу да, бул чында аябай сүйүнүч. Анан 90% жаштар Алла Таала ушу кабыл кылсын, ушу бизге берди иман Алла Таала. Биз ушу менен сактасын, дагы бизди бекемдесин, иманыбызды курчутсун. Ошо мынау эртеңки айтуубуз мубарак болсун. Айт майрак дейт, ошо мубарак деген сөз берекелүү болсун деген, урматтуу туугандар. Айтта ичмей жок, урматтуу туугандар, ичмей жок. О тамекинде эле биротоло кутуугула, мына бир ай бою тамеки жок жүрдүңөр күндүз, эми кутуугула, эми ошо бир жаман бир сасык баракеттен. Асбай жанагы тамеки дегенден. Мына бул мисалы мындай, мына Рамазан эмне бул? Рамазан тренинг да, тренинг. Кантип жүрүшүң керек деген боюнча. Анан ушу тренингден кийин практика болуш керек да. Вот мына тренинг, бир ай тренинг болду, бир ай сабак алдык, кантип мусулман болуш керек деген. Мына кантип мусулман болдук биз Рамазанда? Күнөө ишти жазабай, жакшы сооптор иштерди жазап, көбүрөөк Куран окудук, көбүрөөк намаз окудук, көбүрөөк дуа кылдык, көбүрөөк сыйындык, көбүрөөк ибадат кылдык, көбүрөөк ар нерсени үйрөнүп аттык. Интернеттен, башка жерден бир ар кандай информацияларды окуп аттык, үйрөнүп аттык. Мына бул ушулай тренинг болду да, тренинг. Эми калган айларды практика кылыш керек да. Ушул нерсени, ушул бир айда жасаганыбызды, мына арам иштеден тыйылып, жаман адий акылактан тыйылып. Мисалы биз эми, мен жанагы бирөө келип сага келип жаман сөз айтса, мен орозомун деп айтып коет го. Биз эми келип, сен Рамазан бүтсүн, мен сага көрөзөм дегендей болбойт да. Рамазандан кийин да мен орозомун деп жүрө тургандай болот да. Мен сен менен мушташпайм, сен жанагы адам атанын балдарын бирөө өлтүрөмөйт го. Айтып атпайбы, сен мени өлтүрөм десең да, мен сага колумду көтөрбөйм деп. Ошондой болойлу да биз. Кечиримдүү болойлу. Биз аябай жакшы адеп акылактуу бололу. Анткени Алла Таала бизди ошондой болгула да. Ошондой болсоңор киргизем деп бейишке. Мен силерге ошондой болгула дедим. Мисалы, мына Алла Тааланын бергенинин баары ошого үйрөтүш керек бизди. Ошо максат. Бул намаз, орозо баарынын максаты бизди кыйнаш эмес, бизди тарбиялаш, бизди нак адам болсун дейт. Нак адам. Ушу жакшы адам болсун дейт. Ушу садака берсин, жардам берсин, жакшы мүнөздүү болсун, урушпасын, талашпасын, жанагындай бакыр болбосун, эме болбосун, март болсун, жанагындай сараң болбосун. Ошого үйрөт да. Бизди Алла Таала неге ошондой кээде эмнеге курмандык, булар эле түшүнбөй атат, эмнеге курмандык кылып атат булар, эмнеге акчасынын баарын короп тияка барат деп ажыгып атат. Алла Таала бизди курмандык кыл деп атат, үйрөн деп атат. Сен дүйнө жыйнаганды үйрөнбө, дүйнөнү жек көргөндү үйрөн, дени кетиргенди үйрөн деп атат. Сен дүйнөнү сүйбө, адамдарды сүй. Дүйнөнү сүйбө, Алланы сүй. Ошону үйрөтүп атат бизге. Ошон үчүн аябай кетип атат. Мындай умрага барат, хажга барат, бияктан келип алып, мынча акчаны кетирип атат да. Ошо бизди Алла Таала тарбиялап атат. Сараң болбой,
март бол. Сен жанагындай бир конкурс красоты, анан балекет, жана кереги жок бир нерсе, ошолордун бүт бирине акчаны коротот да. Анан кийин өзүн тарбиялаганга, өзүнүн туугандарына жардам бергенге үйрөнгөн жокпуз биз. Биз садака өргөн үйрөнгөн жокпуз. Садака өргөн. Кече эле көрдүм. Түндө, эми урматтуу кундар, түндө түнкү намаз. Байкуш аял 3 баласы менен отурат. 3 кыз экен. Анан эмне түндө отурасың? Канча балаң бар десем, баласын айтпай эле, ажыке мен эмем жетпей атат дейт, квартирага. Квартирадан чыгарып дейт. Мына азыр квартирага кире албай жатам дейт. Анан 1,5 мың сом чогулду дейт да. Анан мен мисалы мен дедим, мына бар да берип кой. Анан айттым, рахмат, мен бүгүн квартирама кирем дейт да. Квартирадан чыгарыптыр. 3 кичинекей баласы менен. Бирөө эме экен, эмчектей болот. Урматтуу кундар, бергиле. Мына мисалы бир ичинде мешіттің ішінде 150-200 киши 200 сом чогултпайт. Эмне деген эме ошо? 400 сом чогултпайт, 500 сом чогултпайт. Эмне уятта биз качан үйрөнөбүз эми? Качан үйрөнөбүз? Ол биз мына мындай да мусулманчылык деген эмне дейт да? Мусулманчылык деген бир тууганлык дейт. Ошо бир тууганың келип жалдырап келип отурса, оны ошого бир 10 сом, 20 сом берип атасыз да. Биз үйрөнгөн жокпуз урматтуулар. Алла Таала жана хадистерин бүтүп айтпайбы? Силер ага берип аткан жоксуңар дейт. Силер ошо жана кайрышка берип аткан жоксуңар. Силер Аллага берип атсыңар дейт. Силер Аллага берип атсыңар. Силер берип аткан садака силер Аллага берип атсыңар дейт. Биринчи садака дейт, Алланын колунан өтүп барат дейт тияка. Сенин колуңдагы садака Алланын колунан өтүп барат дейт тиги. Ошон үчүн урматтуу кундар, садаканы жанагындай 20 сомду эми коелу, уят эми. 20 сомго нан да келбей калды. Көбүрөөк берели. Анан силер көбүрөөк бересиз, силер 50 сомду көптөй берели, урматтуу кундар. Көбүрөөк мына көрдүңүз садака. Аллага шүгүр, Аллага миң мөртө шүгүр. Мына муфтиятка мен аябай ыраазымын да ушундай бөлүп туруп коюп койгон. Минимумдан мына минимум канча 56 сомбу? Минимум 56 сом. Эч нерсе жок кишиге. Урматтуу кундар, бул видер садаканын эмеси колунда жокко да важип. Эч нерсе жок кишиге да важип. Бүт бериш керек. Бүт бериш керек. Анан бул эң жогу берет, мына 56 сом, урматтуу кундар. Анан кийин бергиле мына, анан кийин 80 сом, анан киши башына анан кийин 100 сом, анан кийин 596 сом, 600 сом, анан 700 сом да. Мына ошондой кылып эсептеп, урматтуу кундар, жанагындай садаканын фазилеттерин аябай эле дайыма айтып атабыз. Ошонун фазилети аябай көп. Акчага сатып албайсың. Мына мисалы акча менен аяк албайсың, урматтуу кундар, кээде. Мына акча менен байлайдан кутула албайсың. Мына садака, урматтуу кундар. Садака куткарат. Садака сактайт. Садака айыктырат. Садака береке берет малыңарга. Садака бай кылат силерди. Садака силерди бейишке сүйрөп кирет, урматтуу кундар, садака. Ошон үчүн мына садаканы берейли. Айттым го, бүт ибадатты жакшы жасаганды үйрөнөйлү. Анан мына ушу Рамазандан кийин да Рамазандагыдай жүрөйлү. Кудай буйруса, иншалла эртең айт намазы 7:30 окулат. Борбордо эски антта окулат, бардык мечиттерде окулат. 7:30 ошо республика боюнча Кудай буйруса айт намазы окулат. Ошол биздин башчыларыбыз дагы, муфтиятыбыз, бийлик башчылар бардыгы келет деп күтүп атабыз. Келишсин, Аллага сажда кылып, Алладан тилек тилейли. Шахра карындашым, бир гана зат сурабаганды жаман көрөт экен да, сураганды жакшы көрөт экен. Ал ким десе, Алла Таала экен. Алла Таала сураганды аябай жакшы көрөт экен, сурабаганды жаман көрөт экен. Башка заттардын бардыгы сураганды жаман көрөт экен, сурабаганды жакшы көрөт экен. Ал ким десе, адамдар экен. Мейли пайгамбар болсун, сураганды жакшы көрбөйт экен да. Ошон үчүн эртең Алла Тааладан суранып, эме кылышыбыз керек, сыйынышыбыз керек. Анан мына бул жерде фитир садака жөнүндө сөз болду, ажакем ушу зекет боюнча какшап кетти. Анан урматтуу биздин кыргыз элинин байлары
Мына бул алтын сатып алгыла десе бүт улуттук банкка барып өчүрөткө туруп калдык. Кимде 85 грамм алтын болсо, 5 ошол орто эсеп менен 280 миң сомдун тегерегинде алтын же ошо күмүш же товар болсо, кыргызча оңой тил менен айтканда 1 миллион сомдук алтының болсо же товарың болсо, соода сатык болсо, бир жылда бир жолу 25 миң 2,5% зекет бериш парыз болот да. Ошондон сен кааласаң да беришиң керек, каалабасаң да беришиң керек. Эгер муну бербесең, жетим жесирдин акысы, инвалидтер, башкалар бар. Ошону балдарыңа берген болосуң, анан балдарыңан Кудай сактасын маңкурт, ууру, кески, сойку, каракчы ушундай төрөлүп калышы мүмкүн да. Шуну беришибиз керек. Сен кыйындыгыңан байлыкка жеткен жоксуң, кыйындыгың бийликке жеткен жоксуң. Суно, шуну 85 грамм алтын, азыр кыргыздар акылдуу болуп кеттик. Ушуга жетсе, тиги эме товардын баасы, же алтындын баасы, анда зекет парыз болот. Шуну 2,5%, 40тан бирин беришибиз керек, туугандар. Анан кийин оңой эле мен айтып кетейинчи, мындай жөнөкөй эле тил менен. 40 койдон, кой эчкинеги бирдей, 121 койго чейин бир эле кой зекет берилет. 40ка 1 82 эмес, 40тан 121ге чейин бирөө берилет, жанын акчасы. 121ден 201ге чейин 2 берилет. 201ден 400ге чейин 3 берилет. Анан калганы 400ге 4, 500ге 5, 600ге 6, 700ге 7, 1000ге 10, 2000ге 20, 3000ге 30. Ушинтип кетет. Уйлардыкы 30га чейин берилбейт. 30 уйга 1 торпок, 40 уйга 2 жашар 1 торпок, 60га жеткенде 1 жашар 2 торпок, 70ге жеткенде 1 жашар 1 торпок, 2 жашар 1 торпок, 80ге 2 жашар 2 торпок жанын баасы, 90го 3 жашар 1 жашар 3 торпок, 100гө 1 жашар 2 жашар 1 торпок, 1 жашар 2 торпок жанын баасы ушинтип кете берет да. Төөнүкү 5 төөгө 1 кой, 10 төөгө 2 кой жанын акчасы, 15 төөгө 3 кой, 20 төөгө 4 кой, 25 төөгө 1 жашар 1 төө, 36 төөгө 2 жашар 1 төө, 46 төөгө 3 жашар 1 төө ушинтип кете берет. Бизден төө жок, бирок болуп калса жанын акчасы. Анан жылкы, бизден кыргыздар жылкы кармайбыз. 10 жылкыбыз болсо, бир экөөнү минсек, ага бербейбиз. Анан калганын баалап, мисалы мына бул айгыр 100 миң сом болот. Мындан 2,5 миң сом, мына бул 80 миң сом болот. Мындан 2 миң сом, мына бул 90 миң сом болот. Ошо 2,5% ушундай беришибиз керек. Шуну берсек, кедейлер жоголот, жакшы болот. Анан үшүр деген нерсе бар, дыйкандар. Мисалы, биз эми Кыргызстанда Кудайга шүгүр жамгыр көп, суу көп, башка. Мисалы, мен дыйкан болсом, 10 тонна буудай алсам, ошонун 1 тоннасын, жанын акчасын үшүр кылып беришим керек. Муну бай дагы берет, кедей дагы берет. Алма, өрүк, картошка, асел, бал, бүт бардыгы ушундай. Ошону беришибиз керек. Ошондо биз ондон бирин. Кедейлик жоголот. Азыр мындай жүрөгүң ооруйт да, кайрымдуулук фондторго Алла разы болсун, Кувейт элине, Катар элине, Сауд элине Алла разы болсун. Бирок эми барып эле шүмүрөп эле ушу лөлү болуп атабыз да, мындай айткандачы. Ошону өзүбүздүн байлар берсе, өзүбүздүн адамдар берсе, жетет ажеке. Биз жетмекпиз, бу жерден эмес, бу жерден жетип, ушу кыйналбай калат элек да. Өткөндө бир жесир аял мага ыйлады да. Ол да ке дейт, мен дейт, ушу бүт дуам дейт. Мен ошо Катар менен Кувейттен 6 балам бар дейт. Пенсия пособие алам дейт. Менин бүт дуам, муң зарым Доха менен Кувейтке кетип атат. Мен ушу биздин байларга кантип дуа кылам деп ыйлайт. Жарым саат ыйласа, мен аябай биз эмне кыргыз, биз улуу элбиз. Биз мана сатабыз. Биздин керек болсо 3000 жылдык, 5000 жылдык тарыхыбыз бар элбиз. Анан эми мамлекетибиз бар. Биз деген тетиги каганат деп, Сибирден баштап бүт буягын башкарганбыз. Ошондой элдин балдары болбойт деме, лөлү тилемчи боло бербей, ичинде бир береличи. Берсең Кудай көп өйдөп берет. Өнөсүң, өсөсүң. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, алган колдон берген кол жакшы деп. Эми 30 жыл тилемчи болуп келдик. Өкмөтүбүз дагы, мамлекетибиз дагы, элибиз дагы, башкабыз дагы, молдолорубуз дагы. Эми жетет, эми баш көтөрүп жашайлычы, береличи. Байлыкты Кудай кылбай, Кудайдын өзүн Кудай кылып жашайлычы. Туурабы ажеке? Туура. Жанагындай биз айттык го, бергенди үйрөнөлү деп. Бергенди үйрөнөлү. Чынында биз жакшы эл болгонбуз мурда. Мурда аябай жакшы эл болгонбуз, аябай имандуу болгонбуз. Анан чынында жанагы 70 жыл маңкурт кылып, бизди динден жок кылып, анан кийин демократияда эч нерсе үйрөткөн жок. Мына ошого
ел башкача болуп калды. Андай бергенди билбей калды. Мынандай айттым го, жанагындай кереги жок нерсеге аябай кетирет да акчаны. Мына жанагы 2 этаж виллалар салып атат. Анын кереги жок. Жашабайт деле ада. Ал жөнүндө мактанайын деп, мактанайын десе, андай кишилердин үйүнө кишилер деле келбейт. Алар даже баары үйүнөн туспойт конокту. Жөн эле салып алган да. Кереги жок булзу деле, кереги жок бар булзу деле. Райондор бердичи, мына мерлерде райондо, целый райондор виллаларда. Анан алардын ичинде бирден экиден эле киши жашайт. Анан конок аяка келбейт, конок деле ал үйүнө келбейт, конокду үйүнөн туспойт алар. Коноктордун баарын азыр чайханалардан, ресторандан тузут. Эмне кереги бар эми? Эч ишке кереги жок. Аны кайтарыш үчүнбү? Келип ошо бирөөлөрдү киргизип алып, анан жүрү да. Анан ошон үчүн урматтуулар, анын үчүн жооп беребиз. Мына жанагы зекетін бербей куруп койгондор аябай чоң азапка алат. Мунагу жанагы алтын деп, алтын кылып сактап алгандар, алтыныңар менен үтүктөлөсүңөр дейт. Ошо жанагы ысытылган алтыныңар менен үтүктөлөсүңөр. Ким ошо жанагы жылкыларынан, уйларынан бербесе, кыямат күндө ошо уйлары, жылкылары төбөлөйт дейт ошо кишинин. Мына ошондой азап болот урматтуулар. Анан ошон үчүн берейли, бергенден кемебейт. Алла берген, Алланын жолуна кайра бергиле. Ошо эң жөнөкөй эле формула да бул. Аны ошону үйрөнөйлү урматтуулар. Анан мен айт боюнча айтайын, айт урматтуулар, биздин могу витр айттын айырмасы бар да, Курбан айттан. Витр айт бир эле күн болот. Анан кийин Шаввал айдын өмөзүн тутуш керек. 6 күн. 6 күн тут, бул 6 күндө аябай пайдалуу да. Ким ошо орозодон кийин 6 күн тутса дейт, Шаввалдын 6 күнүн. Дагы бир жыл орозо туткандай соогат дейт да. Ушунчалык көп да. Анан ошон үчүн бул эмеден кийин сразу бир күндөн кийин тута башташ керек. Анан кийин мисалы айт күнү орозо тутуу болбойт, урматтуулар. Тыюу салынган болбойт бул. Айт күнү элдин баары айтташ керек. Кимден эгерде карыз болсо, бир күн айттап туруп, анан айттан кийин башташ керек. Өзүнүн казаларын. Эми жанагы этеккири келип, же сапарда жүрүп, же ооруп калып тута албагандар тез тутуп кутулуп коюш керек. Мына эмен эмес. Анын айырмасы Курбан айтта урматтуулар 4 күнгө чейин созулат айт. Бул жерде бир эле күн. Анан жана кой союш эмес урматтуулар. Такыр важиптен эмес, эч нерсе эмес. Бул айтта. Анан коюңарды союп деп мына бүгүн айтат да базарда бүт жолдор жабылып турат дейт да. Элдин баары базарда жүрүт да, кой союм деп. Урматтуулар, бул кой сою турган айт эмес. Бул айт конфет жей турган айт, чай иче турган айт да. Фрукта, конфет, жөнөкөй эле бир. Бул ал Курбан айтта, курмандык соебуз. Бул айтта убара болбогула кой союм деп. Анан жанагындай айттык болот, бул айттык деле урматтуулар, бул деле мына жана биздин 80 жылдык жахилден чыккан нерсе бул. Жана 3 күндүк, анан 5 күндүк, анан 7 күндүк, анан 50 күндүк, анан 40 күндүк, анан айттык, анан дагы кереги жок анын. Урматтуулар. Жанагы мен жана аш боюнча катуу жанагы ызанабыз да. Урматтуулар, мына Алла Таала бизди кыйнагыбыз келбейт да. Кыйналбай жашагыла дейт. Бизди адамгерчиликтүү болсун дейт. Адамды тирүүсүндө жакшы эле алайт. Өлгөндө жакшынакка кылып коюп койгула. Анан кийин өлгөн үчүн ар нерсе кылбагыла. Концерттерди койбогула өлгөн үчүн. Шоулар өткөрбөгүлө. Улам окат уюштура бербегиле. Bir жолу уюштуруп койсоңор мейлі, соу тизин, анча-мунча кемчилиги бар, ушу ата-энебиз жанагы орозолордун кемчилиги болуп калган, намаздын кемчилиги болуп калган деп, bir жолу аш берип койсоңор, эгерде мүмкүн болгондорго ал. Анан жана жетими бар, үйдө кичинекей балдары бар.
Анан кедей кембагалдарга тыюу салыш керек, күч менен эле. Мына өкмөт аябай туура кылды, тыюу салганы. Кереги жок мунун, урматтуугандар. Кереги жок. Мына бизди өнүксүн деп атат. Алла Таала бизди өнүксүн деп атат. Келип алып өлүккө шылтап бир 10 киши бар, жанагы таз жорудай. Таз жорудай, ошо өлүктөн биринсе жеген. Ошолор бәрін келіп өмет алады. Меден бәрін тыйып салдыңғаннан салт салдыңыз. Андай болған емес салт. Салт деген мына адамгершілік болған. Салттың бүт бәрі адамгершілікке атайын адамгершілік болсын үшін жазалған ережелер. Салт. Салтты мына адамдардың ақылдылары бір туғандық өніксін, адамдар ачқа қалбасын, ошо үшін жазалған да. Ал жана байға аш берсе, жарашат. Бай берсін, наоборот. Біз айтамыз, бай бер, бай. Чын? Бай бер. Бай берсе, сүйінеміз біз молдалар. Берсін байлар. Анткени бай берсе, элди тойгузат. Бул элди тойгузуу чоң ибадат болуп жүрөт. А кедей келип сойсо, кедей жана өзүнүн акыркы союп, карызга батып калса, башка болуп калса, анда жана факир дейт. Ал ибадат менен ишенет. Алла Тааланын хикматын караң, Алла Тааланын хикматы берди. Кедейрээк болуп калбасын. Мисалы, өзгөчө жанагындай байкуш жесир, 3 баласы менен 4 баласы менен калып калды. Келип алып союп коет элдер. Барып туруп бирөөнүн семиз буказын алып союп сатат экен да. Анан барып бирөөнүн күрүчүн алат экен, башка айтат экен, мына мынча болуп калды деп списканы алып коет экен. Урматтуугандар, бул арам бул иш. Арам, бул жанагы кичинекей балдар нормально чоңоюш үчүн жанагы жетимдердин эч нерсени тийбеш керек. Жетимдердикине тийбеш керек. Эгерде ошондой эле бергиңер келсе, бир туугандарын сойдургула. Мисалы жанагы өлгөн кишинин бир туугандары сойсун. Ошолорду сойдургула, кел сойдап. Мына жесирге тийбе деп. Ошондой эле эчегиңер келсе, урматтуу туугандар, анда жанагындай кылгыла. Бар туугандарын азылгыла. Туугандарын жакалагыла. Союлуң деп. Ошондой жегиңер келсе. А бирок жесирге тийбегиле. Жесир менен жетимге тийбегиле. Анткени арам болот. Ошо жетимдер жакшы чоңойсун. Жетимдер ошо оокат жакшы ичсин. Анан силер карызга батырып коюп, нан менен чоңоёбу. Нан да жок керек болсо. Мына урматтуугандар, биз мына айтта жок, сойбогула. Жок, эми важып эмес. Эми бар болуп ашып атса сой бергиле. Анан бирок бул эмеде кой союш важып эмес. Өзү негизи биздин элдер, мен таң калдым да, барсам, Курбан айт күнү барсам, эртең менен эт бышырып койгон. Анан айттым, сен эмне уже бышып калдыңсыздар немеңер? Кантип мына айттан кийин союш керек да. Айттан кийин союш керек. Сен кантип десем, кечээ эле союп койгонсуз дейт. Эми союсуңарбы десем, жок дейт. Анан айттым, болбойт да, бул эми bunun kabul bolбойт, бул эсеп болбойт да сенин курбаныңар. Жок, биздики болот дейт. Анан айттым, кандай болот сеники? Шариатты жеринде болгондо, шариат урматтуу баарында курсакка байлап алат. Шариатта чынында бизде мына кээ бирлер ифтар үчүн эле ороз туткандай болот да. Анан мен айтып, мейли ошо эптеп туткулачы. Жакшы жерде ифтар жасаңар, мейли туткула. Анан бирок жанагындай болбойт, урматтуугандар. Мен ошо азиреттерин айтып коеюн дедим. Жанагы курмандык күнү өзгөчө мына тажикстанский туугандарыбыз эртең курман айт деген күнү, арапа күнү союп сатыгында. Ой, урматтуугандар, сойбогула арапа күнү. Арапа күнү сойсоңор кабыл болбойт. Күнөөкөр болосуңар. Силер ойлойсуңар, биз ошого менен Куран окуп сооптам. Сооп таппайсыңар, силер күнөө табасыңар. Ошо курбандык дегенди курбан айт күнү өткөрөт. Ошоде Меккеде 9-Зулхижада Арафадан барып туруп, анан эртесинен курбандык күнү да Арафадан кутулганда. Ошондо соет. Анан биз ошондо сой баштайбыз берде. Анан силер адаштырбагыла. Силер Арафа күнү союп салсаңар, жарабайт аныңар эзет белбейт. Наоборот айтым, күнөө болот. Силер ошо курбан айт күнү эмне үчүн айт намаз тезирээк окулат. Мисалы, эртең намаз кечиктирилип окулат.
Эмнеге ошо элдер зекет, мына витр зекет болуп, биз бунусунда витр зекет беребиз бунусунда. Анан ошо зекетин берип үлгүрүп калсын деп, атайын кечиктирет шашкеге чейин. Кармайт имамдар көпкө чейин жана хутба окуп, андай насихат айтып, адамдар үлгүрүп калсын ошо витр садака менен. Эгерде эмете албайсың, бирөөгө берип туруп, мына витр садака деп берип кой, онуга берип кой деп берип койсоңор болот да. Бирок намаз урматтуу шарт айт намаздан мурда болуш керек. Мисалы мына азыр эле бирөөгө мына менин витрим, эртең берип кой, бирөөгө деп кой, берип койсоңор, тапшырып койсоңор, кутуласыңар да. Ошондой болду. Жанагы Курбан айт атайын эрте, намазды эрте окуйт. Эмнеге? Окуй салып курбан салсын деп. Анан ошон үчүн урматтуу, эгерде конок тозом десеңер, Курбан айт күнү. Мен азырдан Курбан айт күнү айтып, муну айырмасын айтып коёмун. Курбан айт күнү. Коногуңарды айткыла, саат 11-12ден кийин кел деп. Эрте эле намаз окуй салгыла да. Курбаныңарды музагда. 2 саатта окугатыңар иш койсо. Кечээ сагай сөзүңүз каралчу, биздин эфирибиз соңуна чыгып калды. Келиңиздер эми жакшы бир дуба кылып коюңуздар, жана каалоо тилектериңизди айта кетиңиздер. Ошо менен эфирди чыйынтыктайлы. Азыр айтасызбы? Сиз айтыңыз. Өкөстүңүздө анда эми эң биринчи Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Алла Таалага мактоо болсун. Пайгамбарыбызга миңдеген салаваттар болсун. Алла Таала ушу баарыбыздын туткан орозолорубузду, окуган намаздарыбызды, берген садакаларыбызды, кылган жакшылык иштерибизди, жакшы дуаларыбызды Алла Таала кабыл кылсын. Алла Таала баарыбызды раян эшигинен киргизем деген ким орозо тутса, ошо раян эшигинен киргизишин насип кылсын бизге. Алла Таала биздин элибизге тынччылык берсин, молчулук берсин, иман берсин, хидаят берсин, адашып жүргөндөрүбүзгө Алла Таала түз жол берсин, чоңдорубузга Алла Таала топ берсин. Ошо жанагы уруп коррупция дегенде коррупциялардын баары тоба кылганда Алла Таала насип кылсын. Алла Таала ошо Кыргызстанды жакшы байган, үлгүлүү, имандуу, жакшы өлкөгө айландырып, баарыбыз жакшы мусулман болуп, Алла Тааланын алдында жүзүбүз жарык болуп барганга Алла Таала насип кылсын. Алла Таала ушул эмки жыл орозодо ушундай жакшы тутканды насип кылсын. Алла Таала биздин элибизди ар кандай балекеттерден, кырсыктардан, согуштардан, ар кандай оорулардан сактасын. Алла Таала өтүп кеткендерибизди өз рахматына алсын, жаткан жерлерин жайлуу кылсын, кабырларын кең кылсын, нурдуу кылсын, сурактарын жеңил кылсын, жаткан жерин бейиштин бакчаларынан кылсын. Алла Таала дин исламга күч кубат берсин, мусулмандарыбызга биримдик берсин. Алла Таала ошо муногу Рамазанда окуган карыкелерибизге, садака берип аткан байларыбызга, малларына, өздөрүнө, денелерине береке берсин. Алла Таала бизди баарыбызды ошо жакшы, өзүнүн жакшы көргөн бенделеринен кылсын. Бизди ошо бейишке келе турган татыктуу мусулмандардан кылып, өзүнүн убадалган бейиштеринен Алла Таала киргенге насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биз өзүбүздүн угуучуларыбызга кайрылат элек. Сиздер Ыйык Рамазан 2022 берүүсүн көрдүңүздөр. Аны алып барган мен Шахра Арстанбекова болдум. Ал эми бүгүн бизде конокто Кыргызстан Ислам университетинин ага окуучусу Эстебес Ажыкулов устаз жана ошондой эле коомдук диний ишмер Өзбек Ажи Чотонов болду. Ал эми биз бүгүн айт майрамынын, айт намазынын, зекет, ошондой эле парз витр важип тууралуу эфир өткөздүк. Ар бир уккан мусулман бир тагыбызга пайда алып келет деген үмүттөбүз. Кийинки эфирлерде жолукканча баарыңыздарга ассаляму алейкум.